Судан көгүлтүр отту пайда кылуучу бул аппарат Адыл абанын жаңы табылгасы. Бул үчүн аз каражат сарпталгандыктан азырынча жеңил автоунааларды гана жүргүзгөнгө чамасы жетет. Бензинди жаккандан көрө бул эми бекер болуп атпайбы? Буну жакса бардыгы эле пайдалуу. Кыргызстанда азыр нефти, газды Өзбекстандан алган үчүн газды токтотуп салды өзбектер. Биз Кыргызстанда суу пока бекер. 1 литр где-то тикого бир 150-200 километрге жакынга жетет го суу. Бир аз эле акча кошумчаласа, тамак аш бышыруу үчүн да көгүлтүр оттун кызматында аткарат экен. Газдын да ордун ээлейт, бензин горючийдин да ордун ээлейт. Иштетип атканда мен атайын мына жерге клапан орноштуруп койгонмун. Обратный баягында жарылуу болгондо сразу бул жерге келип тияка өтпөйт уже дальше. Мектепте физика, химия предметтерин жакшы окуган Адыл абанын бул идеясы бала чагынан эле пайда болгон. Бирок өзүнүн үй тирикчилигине гана керектелүүчү буюмдарды жасап жүргөн. Ойлоп табуучунун бул аппаратты жасоого жеңди түрөө киришкенине аз эле болгон. Мен буну 3 күндө жасап бүттүм. Где-то мен базарга барып мындай нерселерди алганга 2-3 күн убакыт кетти. Анан калганын ушул жерде улап отуруп, кескилеп отуруп жасадым. Суудан бөлүнүп чыккан бул зат көгүлтүр оттун жана күйүүчү майдын кызматында аткарат экен деп түшүндүрөт. Эгер электр жарыгы өчүп калса, генераторго туташтыруу аркылуу суу менен жарык кылууга да болоорун айтат. Мунун баарын алгач тажрыйба жүзүндө ишке ашырып, жыйынтыгы жакшы болгондон кийин гана элге сунуштап отурат. Ушул нерсени жасап ар бир үйгө жеткизсе болот буну. Автомобилге колдонсо болот, Көбөйтүп берген үчүн бардым да, болбосо өзүм деле эч жака барбай айтпай деле койчумун. Азырынча бул окумуштуулардын жана серепчилердин аралашуусу менен гана бул кандай аппарат экенин жана суудан кантип бензин, газ бөлүп чыгара тургандыгын билсе болот. Керектен чыккан ар кандай техникалар Адыл абанын колунан өзгөчө буюм болуп чыга келет. Өзүнө ылайыкташтырып, түрдүү тетиктерди кураштыруу менен жүк ташуучу чакан унаа жасап алыптыр. Бул кадимки эле жүгүлү машинанын анча-мынча тетиктери бар. Коробкасы кыймылдаткычтан анан. Мына неме мотор кайсы? Мотор бул илгери Союз маалда ZIT деген мотор бул кеңири эле болчу. Баягы суу тарткан насостордо болчу. Андай генераторлорго коюлчу. Бизде мынау китайский нерсе болгон үчүн көп нерселер мындай темирлер менде мисалы үчүн мындай темирлерди алып келгем, бул магнит тартпайт. Темир бирок магнит тартпайт. Бундайлар Кыргызстанда китайский бар экен, ал магнит тартат. Мыналар эски СССРдын калган калдыктары. Ар жерден топтоп чогултуп алып келип не кылган.